номер 37 Молонияз атындагы мектеп гимназиясы 1989 жылы түптөлгөн. Мектеп Кадамжай районунун Кызылбулак айылында жайгашкан. Бүгүнкү күндө мектеп Асилбек Саттаровдун жетекчилигинин ишмердүүлүгүн жүргүзүп жатат. Мектепте 28 предметтик окуу кааналары заман талабына ылайык жасалгаланып, окуучуларга билим берүүдө. Азыркы күндө мектепте 818 окуучу билим алып жатат. Жылытуу системасы электр энергиясы аркылуу жүргүзүлөт. Мектептин аянты 4500 квадрат метр. Кубаттуулугу 704 орунга ылайыкташкан. Ашкана 80, жыйындар залы 120 орунду камсыз кылат. Андан тышкары бир спорт залы, бир гимнастика залы жана спорт аянтчалары иштейт. Алдыңкы окуучулар өзүнөн кийинки окуучуларга ар дайым үлгү. Шерматова Айнур жалпы республикалык тестирүүлөөдөн 220 балл менен ийгиликке жеткен. Ал эми 2022-2023 окуу жылында Алтын тамга 2023 сынагынын жеңүүчүлөрү Астанов Нурсултан Козбекович, Эменова Аяна Султаналиевналар болду. Мугалимдер аймактык жана райондук жыл мугалими сынагына үзгүлтүксүз катышып, байгелүү орундарды багындырып келүүдө. Санарип мугалим конкурсунун жеңүүчүсү кыргыз тили жана адабияты мугалими Сабирова Чолпонай жана ошондой эле заманбап мугалим сынагынын жеңүүчүсү Патталова Айжан, манас таануу сынагынын аймактык турунун жеңүүчүсү Камчыбекова Бегайым эжекелер болду. 2024 жылдын 5 мартында 6 класстын окуучулары интернет коопсуздугу деген темадагы 1 улуттук онлайн сабакка катышышты. Сабакты Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров, Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министри Догдургүл Кендирбаевалар өткөрүштү. Алдыңкы педагогикалык тажрыйба боюнча мугалимдер заманбап сабактарды газета, журналдарга үзгүлтүксүз жарыялап турушат. Усулдук берекмелер боюнча ай сайын көргөзмөлүү ачык сабактар уюштурулган. биология, химия, физика, орус тил, информатика кааналары
заманбап технологиялар менен жабдылган. Мектепте даталуу күндөргө карата класстан тышкаркы иштер аткарылып келет. Андан тышкары мектептин коомдук иштерине мугалимдер жана окуучулар активдүү катышышат. Аскерге чейинки даярдык каанасы айылдын патриот уулу Имамидин Салибаевдин ысымына коюлуп, керектүү жабдуулар менен жабдылган. Жыл сайын окуучуларыбыз Ураанын Манас сынагына активдүү катышып келишет. Улуттук нарк программасы боюнча улуттук буюмдардын көргөзмөсү уюштурулган. Спорт жаатында алгылыктуу иштер бар десек болот. Окуучуларыбыз волейбол, баскетбол оюндары боюнча аймактык, райондук, облустук жана республикалык масштабта ийгиликтерди багындырышып, дипломдор, сыйлыктарга ээ болушууда. STEM билим берүү азыркы замандын, азыркы билим берүү технологиясынын негизги талабы. Бул багытта биздин предмет мугалимдери сабактарында колдонуп келишүүдө. Бул мугалим менен окуучуга өтө ыңгайлуу экенин турмуш көрсөттү. STEM сабактарында балдар үйрөнүп жаткан теманы издей алышат. Бул алардын байланыштарын табуу боюнча көндүмдөрүн өнүктүрөт жана себептерди, натыйжаларды көрүүгө үйрөтөт. Муну менен окуучулардын өз алдынча билим алуу, сынчыл ой жүгүртүү, өз ойлорун таразалоо жөндөмдүүлүктөрү калыптанат. Балада чыгармачылыкка болгон мамиле активдешет. Мындай учурда математиканы үйрөнүү да оңойго турат. Жакында Россия Федерациясынын Алабуга шаарындагы Алабуга политех колледжи менен байланыш түзүлүп, окуучуларга ийримдер өтүлүүдө. Ошондой эле Россиянын Сыктывкар шаарындагы Сыктывкар мамлекеттик университетинин филология илимдеринин кандидаты, доцент Валентина Александровна Мальцева окуучулар жана ата-энелер менен жолугушуп, профориентация иштери жүргүзүлдү. Биздин окуучуларыбыз азыркы учурда ушул аталган университетте окуп жатат. Айылдык ден соолук комитетинин төрайымы жана координатору Тишебаева Гүлнара Кубатовна Кыргызстандагы жугуштуу оорулардын алдын алуу жана эффективдүү башкаруу долбооруна проект жазып, мектеп ашканасына 1.150.000 сомдук заманбап ашкана жабдуулары алынды. Мына ушундай жакшы саамалыктар менен биздин мектеп иш алып барууда.